Bismillahirrahmanirrahim. Ulug Qur'an kabarlarında, hadisтерде, ошондой эле Ибн Асирдин Ал-Камил, Улукбектин 4 улус тарыхы, Абылгазы Бахадур хандын Түрк санжырасы китептеринде баяндалышы боюнча, ааламды каптаган топон суудан кийинки элдердин бардыгы кемеде аман калган ыймандуу пенделерден жана Нух пайгамбардын 3 уулунан тараган. Түрк элинин түпкү теги Нухтун уулу Яфаска барып такалат. Яфастын 7 уулу бар эле, алардын бири Тираш. Тираштан тараган 8 перзенттин чоңу Түрк бүткүл чыгыш өлкөлөрүнүн биринчи каганы болду. Түрк хан өз мүлкүндө сейилдеп жүрүп, жайылган деген кооз жерде отурукташып калат. Абылгазы Бахадур хан Түрк хан отурукташкан жерди ысык көл дешет. Боз үйдү эң алгач Түрк атабыз ойлоп тапкан деп жазат. Түрк хандан кийин Огуз ханга чейин анын урпактарынан 8 кагаан чыкты. Огуз хан Карахандан туулду. Кыргыздар Огуз хандын урпагы экенин Махмуд Кашкари түрк тилинин диванында баса белгилеген. Абылгазы Бахадур хан Кыргыз Огуз хандын неберелеринин бири деп жазган. Кыргыз деген сөздүн этимологиясы жөнүндө эки пикир айтылат. Биринчиси Кырк Огуз, экинчиси Кыр Огуз же болбосо кырда жашаган огуздар. Түрк санжырасы боюнча Түрк хандын урпактары Алинча ханга чейин жеке Аллахка сыйынып жашашкан. Андан кийин башталган капырчылык заманы Огуз ханга чейин уланды. Огуз хан жана анын эли бир канча заманга чейин жеке Кудайга сыйынып жашашты. Алар дуа кылганда бабалары Түрк, Тираш, Яфас сыяктуу тилегин асмандагы Аллахтан сурашат эле. Бирок Огуз хан өлгөндөн кийин анын урпактары асмандын өзүн Кудай кылып алышты. Кытай тилиндеги Тиан жана байыркы түрк тилиндеги Тангри сөздөрү асман дегенди түшүндүрөт. Аллахтан адашкан урпактар көк асманды Кудай кылып алуу менен чектелбей, андан башка Умай, Эрклик, жер, суу деген кудайларды ойлоп табышты. Окумуштуулар бул кудайлардын аттарын азыркы Монголиянын Орхан талаасынан табылган рун жазууларынан окушкан. Огуз бабадан тараган Огуз түрк элдери ислам булактарында Гуз, Огуз, башка булактарда Хунну, Гунну көрүнүшүндө кездешет. Ислам булактарындагы Огуз хан Кытай жазмаларында Моде Шанюй таризинде жазылган. Демек, Огуз менен Моде бир адам. Ал эми Даңазалуу Атилла болсо, Огуз Моденин урпактарынын бири. Атилла бийликке келгенде Кытайга кол салып, аларды улуу Кытай дубалын курууга мажбурласа, батышта Рим империясын чөгөлөтүп, Европа мамлекеттеринен салык өндүрүп турду. Атилла доорунда Огуз хун мамлекети азыркы Россия, Украина, Казакстан, Молдавия, Румыния жана Белоруссиянын көп аймагын өзүнө камтыган чоң империяны түзүп турду. Андан кийин Атилла байырлаган жерде кез-кези менен Авар түрктөрүнүн каганаты, Зар түрктөрүнүн каганаты, Тогуз Огуз деген ат менен Уйгур каганаты, Барсбек Ажо баштап берген Кыргыз каганаттары өкүм сүрүп турду. Бул аралыкта Уйгур каганаты гана мусулманчылыкка кызыгып, рун жазуусун араб алфавитине алмаштырганы болбосо, жалпы түрк элдери негизинен Теңир, Умай, жер, суу деген кудайларга сыйынып жашашты. Огуздар жеринде Караханиттер алдыга озуп чыкканда гана Көсөм каган Сутук Буграхан исламды кабыл алып, аны мамлекеттик дин деп жарыялады.